Биз өзүбүздү мутмаин, бейкапар, бактылуу жана тынч сезишибиз үчүн салих, кооз амалдарды жасообуз керек. Аллах мындай деп айтып жатат. Мен бир гана аятты бөлүшүп жатам. Ман амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъмин فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Бул аят Нахл сүрөсүндө келет. Бул жерде ман деген кимде ким, ман амила ким кылса деген мааниде. Бул сөз арабчада көбүнчө шартты билдирүү үчүн колдонулат. Муну кылсаң мындай сыйлык аласың деген сыяктуу. Ман амила салихан, кимде ким жакшы амал кылса деп жатат. Мин закарин ау унса, эркек же аял болсун, ва хуа муъмин, момун болгон абалда. Ман кимде ким деген шартты эстеп калалы. Жакшы амал жасадым. Мунун сыйлыгы кандай, Аллахым? Аял же эркек айырмасы жок. Мен бир адаммын. Сага ишенем. Ыймандын шарттарына дагы ыйман келтирдим. Мунун сыйлыгы мен үчүн кандай? Аллах буга мындайча жооп берип жатат. Фаланухияннаху сөзүнүн мааниси сөзсүз түрдө. Бул жерде басымдуу түрдө колдонулуп айтылып жатат. Биз ага сөзсүз түрдө жакшы жашоо тартуулайбыз. Бул жерде тойиб, башкача айтканда таза, ден соолуктуу, бактылуу, тынч деген мааниде айтылып жатат. Мындан тышкары жакшы амалдардын, ыймандын сыйлыктары бул жашоодо гана эмес. Себеби аятта мынтип уланып жатат. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Ага албетте кооз, таза, бактылуу, тынч жашоону тартуулайбыз. Андай болсо акыретте эмне болот? Себеби биздин эки жашообуз бар. Бирөөсү бул дүйнөдө, экинчиси түбөлүктүү акырет жашоосу. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Жана жасаган иштеринен дагы кооз болгонун беребиз.